Мен 12 жашымда жайлоодо 5 уйду саап жалгыз эле калып калчумун. Азыр балам 12де мусор төгүп келсең 17 жолу сүйлөнөт го. Сабырыбыз менен, ушу күчтүү характерибиз менен биз намустуу элек го. Балдарын күчтүү кылам, балдарын жашоосун өзгөртөм деп алып келген ата эненин катачылыктары кандай? Баласы могу шалманды дептир, желкеге бир чаап, бирдеке кылыш керек эми дейт да. Ким баласың десең, апасынын атын айтат да. Эркек менен баягы аял кишинин ортосунда могу эркектики же болбосо могу аялдыкы деп бөлүнбөйт. Эмне үчүн андай эркек жасай турган нерселерди аялдар жасап жүрөт да азырчы. Анда эмнеге каралбайт бул нерсе? Балдарын сыртынан күчтүү кылып, ички өзөгүн жумшак кылып өстүрүп атат. 10 жаштагы келдибек айтмакмын мен. Баягы айылдагы тоонун түбүндө чыгып алып, тоонун башына чыгып алып, ыйлаганың токтотчу депчи. Себеп анын баардыгы арзыбайт, анын баарын эч ким укпайт экен депчи. Бүгүнкү чыгарылыштын коногу Кыргызстандагы эң күчтүү спортчулардын бири, пауэрлифтинг боюнча өлкөнүн абсолюттук чемпиону, Борбор Азиянын бодибилдинг боюнча жеңүүчүсү, масс рестлинг боюнча дүйнө чемпиону. Кожомкулдун 630 килограмм ташын жылдырганы менен тарыхта калган. Жүздөгөн жаштардын ден соолугун чыңдоого жана спорт аркылуу алардын жашоосун өзгөртүүгө көмөктөшүп келе жаткан машыктыруучу Келдибек Атайбеков. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Келдибек мырза, биринчи эле суроом сиздин машыктыруучу тажрыйбаңызга байланыштуу. Соңку жылдары ушул салмагы ашыкча болгон өспүрүмдөрдүн саны көбөйүп жаткандай сезилип атат. Сиздин тажрыйбаңызда ошондойбу? Буга чейинки 5 жыл мурунку жана азыркы сизге кайрылган балдардын саны менен деле бир анализ кылып берсеңиз. Туура айтасыз. Негизи 2019 жылдары бизге кайрылгандарда баягы таш булчуңдуу болуп, денесин чыңдап, күчтүү болуунун максатында кайрылышчу эле да. Азыркы учурда карап көрсөк, мисалы 2020 жылы баардыгыбыз ошол карантинде болуп калдык да. 5 ай ушундай аралыгында баардыгы үйдө жатып калганга, жеп ичкен тамагыбыздын баардыгы сиңбей, салмагыбыздын үстүнө салмак кошулуп, мынакей дарттын үстүнө даба болбой эле кайра оору пайда болду да. Мынакей ошодан бери азыр коомчулукта азыркы учурда 60% эл десек болот да. Дал ошол мындай ашыкча салмак менен жабыркап келишет. Бул өтө чоң көйгөй. Биз мындайды Европа, Америка өлкөлөрүнөн теледен көргөн болсок, азыр өзүбүздүн өлкөдө жашоодон көрүп атабыз да. Мунун баардыгы өкүндүрбөй койбойт, ичим ачыштырат. Анткени күчтүү мындай бекем ден соолуктуу мамлекетте болгуң келет да. Коомчулуктагы ошо көйгөйлүү маселелердин бири жеке адамдын жашоосунда канчалык маселе болгон болсо проблема. Бирок качан бир проблемага келгенде бүт баары токтойт дейт го, бул ден соолук дейт. Адамдардын көбү ошо ден соолук маселеси менен жабыркап келгенде аябай көп ойлонуп калабыз да. Ушундай жаш балдар сиз айтып өткөндөй эле көп, абдан көп. Ушул көрсөткүч эми коңгуроо кага тургандай эле чекке келип калыптыр. Кандай чара көрүлүшү керек сиздин оюңузча? Эгерде эч кандай ушул динамика улана берсе, жакынкы 10 жылда кандай коом болуп калат бизде? Туура айтасыз. Бул маселени, бул көйгөйдү чечүү эң жөнөкөй да. Бул кандай десек, ар бир үй бүлөдө болсо тартип, дисциплина деген нерсе. Бардыгыбыз жеңе алабыз. Анткени үйдөн башталат да. Көчөгө чыкканга чейин биз үйдөн тамактанабыз. Мына ушул нерселердин баардыгын ар бир ата эне өзүнүн баласын карап өтө турган болсо, ушул маанилүү жактарын карап коюш керек да. Үйдөн жеңиш керек. Ар бирибиз кыла турган, күнүмдүк кайталап жашоодо күнүмдүк тамактарыбызды туура багытка кыла турган болсок, бул маселени оңой чечип кетсек болот. Канча жылдан бери адамдар менен иштейсиз, өспүрүмдөр менен да тажрыйбаңыз мол болуп калды. Сиз деле адамдардын психологиясын жакшы түшүнүп калсаңыз керек да. Анан ушул 3 факторду туура тамактануу, кыймыл аракет жана уйку режимин сактоо эң эле мындай адамга абдан татаал деле эмес эрежелерди угулат да. Бирок эмне себептен адамдар ушуларды аткара албай жатат? Бардыгыбыздын жашообузда мисалы эми улуу муундагылар деп коелукчу, бир союз учурунда, союздан кийин төрөлүп калган поколенияны айтып көрөлүк. Муундар бардыгыбыз биз деген кыйналып чоңойгонбуз да, жетпей бардыгына. Анан азыркы учурда болсо
ошол кыйналгандардын баардыгы ийгиликке жаратты да. Эми ушунун артында балдардын кыйналганын көргүсү келбейт. Мен жебегеним берейин, мен ичпегеним ичирейин депчи, кийбегеним кийгизейин дешет дагы. Баягы өзүнүн жеке балдарды карап көрсөк, кичинекей балдарды карап көрсөк, бүт баардыгын даярдап эле биз бере беребиз. Ушунун артында чоң көйгөй бар экенин түшүнө албайт да ата-энечи. Ал эми улуу мундагыларды карап көрсөк, буга чейин дайыма кыймылды жүргөн адамдар мүмкүнчүлүк болгондон кийин муну жасагысы келбейт. Эмнеге? Мурдагыдай кыйналгысы келген жок. Ошонун айынан дал ушул маселе көйгөйлөрдүн баардыгы пайда болду да. Муну ишке ашырыш үчүн жөнөкөй көз караш менен, жөнөкөй тил менен адатка айландыра турган амалдарды издешибиз керек да. Мына ар бир келген кардарыма, мисалы, ушу ден соолук сүйүүчүсүнө сиз айткандай психологиялык жактан мен жардам берем биринчи. Мен айтам, денеңди оңдогондон мурда мээңди биринчи оңдошубуз керек. Ошондо ишке ашат баардыгы. Анан акырын анын көйгөйлөрүн угуп, анан мындай кылыш керек экен деп анан маселесин чече турган баягы жолдорду коюп беребиз. Анан сөзсүз анан баардыгы ишке ашып келип атат. Ошо сизге атасы же апасы ошо балдарын алып келгендеги кандай катачылыктарды байкайсыз? Ошо балдарын күчтүү кылам, балдарын жашоосун өзгөртөм деп алып келген ата-эненин катачылыктары кандай? Биринчи аталар алып келет, же болбосо энелер эркек балдарды алып келгенде ушундай ичим атышат, ушундай жиним келет дагы баягы мындай да. Мени эч качан жашоосунда көрбөгөн. Мейли теледен көргөн чыгар, телефонунан көргөн чыгар, агай болот деп тааныштырды да, ошого барабыз депчи. Жетелеп келишти. Жетелеп келгенден кийин баласын ошо күчтүү, балбан, бир ийгиликтүү көргүсү келип, же ошондой үмүт менен келип атат да. Жок, келди. Бирок мен жаныма келет дагы, агайдын жанына келет, баласы могу шалманды деп туруп желкеге бир чаап, бирдеке кылыш керек эми дейт да. Жанагы бала менин жанымда туруп, жана шалман деген сөздөн кийин кайдагы дух көтөрүлмөгүлө. Мына ушундай ата-энелерди аябай мен тилдейм да. Эмнеге мынтип айтып атасыз? Баланы мындайраак жылдырып коюп, мейли ичиңизде күйүт болуп аткан болсо дагы, мындай жылдырып коюп ал укпагандай алып айтпайсызбы? Деп анан ата-энесин тилдеп, ошолордун баардыгын үйрөтүп, андай кылбаңыз, сиз баланын духун көтөрөм деп эле сиз духун өлтүрүп олтуруп келдиңиз азыр. Андай кылбаш керек. Балдарды болсо, бул бала да жакшы жылуу сөз менен көтөрүлөт. Жакшы жылуу сөз менен бардык биз койгон тапшырмаларды аткарышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир ата-эне келгенде туура максат менен келе атат, ооба, оңдойюн, түздөйүн, күчтүүсүн көргүсү келет. Ар бир ата-эне үчүн баласы ийгиликтүү, бекем ден соолукта, бир жакшы бир багытта өссүн деген үмүт менен жашайбыз. Ошол эле жерге келгенде дагы агайга алып келип аткан бир максатында ата-эне ушундай бир жылуу сөз менен жетелеп келсе да баласынчы, анан көңүлүн чөктүрүп койбой. Көңүлүн чөктүрүп койгондон кийин мен аны ойго түшүн кыйын болот. Убакыт керек болот. Анан убакыт 10 күн, 15 күн өтүп кетсе, анан ата-энеси келет. Бизде эч кандай жыйынтык жокко. Конечно, жыйынтык жок. Мен жана соолуп калган баланы жан бере албай атам. Мына ошону жан бергенден кийин анан иш жүрөт, процесс жүрө баштайт да. Ошого чейин жандуу балдарды алып келгиле демекчимин да. Жакында эле мен ошо казакстандык коуч Аскат Абжановду угуп калсаңыз керек, ошонун маегинен угуп калдым. Көп ата-энелер учурда балдарын сыртынан күчтүү кылып, ички өзөгүн жумшак кылып өстүрүп атат. Бул негизги көйгөй жана чоң катачылык деп айтып атат да. Анан балдарды ошол ички өзөгүн бекем кылып чоңойтуу үчүн сиздин оюңуз боюнча кандай аракет көрүш керек? Эненин тарбиясы өтө маанилүү болот. Ички көйгөйүн энесине көбүрөөк айтат бала дагы, кыз дагы. Ата биз сүрдүү, каардуу болуп турганга биз сырткы маселелерди чечебиз да. Үйгө көп келе бербейбиз. Эртеден кетип, кечинде келгенге. Жан дүйнөсүнүн баардыгын бөлүшкөн эне болот. Мына ошол эне ар бир балага жөнөкөй жылуу мээрими менен, сүйүүсү менен ушуну тарбиялаган. Бүт баардыгын күчтүү кылып тарбиялаган бул эне болот. Чыңгыз Айтматов атабызда деле ошондой болгон. Манасты деле карап көрсөң, дагы башка аттуу баштын баарын эне тарбиялаган. Ошол эненин мээримин жана ошондой эле эненин акылдуу сөздөрү менен бала күчтөнөт, түптөлөт сиз айтып аткандай. Ата болсо сырткы күч кубатка, сырткы бир
боло турган келе турган кайгы болобу, капалыгы болобу, ошонун баардыгына туруштук бере тургандай кылып дайындайбыз. Үйдөн даярдаш керек эне. Сиз дагы ушу азыр өспүрүмдүн атасы экениңиз тууралуу маалыматым бар. Сиз уулдарыңызга кандай багуулукту бергенге аракет кыласыз? Мен биринчи жашоодо балдарыма эң башкысы бекем ден соолукта болгонун түшүндүрөм да. Мисалы биринчи ден соолугуң болбосо, башкасынын кызыгы болбойт негизи жашоодочу. Ушул бекем ден соолугуңду жоготуп алба деп түшүндүрөм. Себеп мейли күчтүү спортчу болбо. Баягы баланчанын баласы спортсмен болуш керек эле деген ал элдин ою. Сенин жан дүйнөң бөлөк. Сенин каалаганың, сен тандаган жолуң бөлөк. Сенин кесибиң башка болуп калышы мүмкүн. Бирок спортту бул досуңдай көрүп өмүр бою чогуу ала жүр. Бул биринчи багуулугум да, бекем ден соолукта болбо. Акыл, насаат, тарбия, айбаттуулук, баардуулук, кулк мүнөз деген нерсе бар. Эркектик мүнөз деген нерсе бар. Мен ушул нерселердин баардыгын балама үйрөтөм. Боорукерликти баягы мындай эле бир ит туруу жолосо аны аяп коюу эмес. Азыр адамдар жаныбарлардан дагы карышкырдай жүрүшөт да мындайчы. Өтө мыкачы келебиз. Андан ошонун арасынан жок дегенде ушул сезимди жаныңа ала жүр дейм да. Боорукерликти, айкөлдүктү, калыс чечкенге үйрөн. Мына ушундай нерселерди баардыгына жан дүйнөсүнө киргизип кое турган болсок, жигит эртең чоңойгондо бул көп нерседен адашпайт да. Адамдардын арасынан бөлүнүп калбайт. Тең салмактуулукта жашоо өткөрө алат. Балдарыңыз спорт менен машыгат демек. Ооба, машыгышат. Мен деле ар бир баягы күчтүү спортчу өзүнүн баласын күчтүү спорттон көргүсү келет. Бирок бир нерсеге дагы моюн сунганга аракет кылыш керек да. Күчтүү баягы улуу боксер бар го, Майк Тайсон деген. Ошол кишиге дагы суроо берет да. Майк, сен дагы күчтүү спортчусуң, күчтүү тренерсиң. Сен балаңан деле күчтүү спортчу чыкмакпы десе, жок дейт. Мен баламан күчтүү спортчу чыкпайт. Өзү үчүн кылышы мүмкүн дейт. Бирок профессионалдуу спортсмен мен көрө албайм дейт да. Эмнеге деп суроо берсе, биз деген ачка жашоодон келген балдарбыз дейт. Мен балам азыр ток дейт. Ток адамдын кайгысы жок деген дейт. Дал ошондой эле биз балдарыбызга баарын даярдап берип атабыз да. Мен спорттун бир түрүнөн көргүм келет. Мейли кайсы бир түрүнөн. Ийгилигин да көргүм келет, күткүм келет. Бирок тилекке каршы деген сөз бар да. Баардыгы биз ойлогондой боло албайт да. Дүйнөдө ушунча күчтүү спортчулар бар. Бирок миллиондон бирден, экиден гана болгон бул окуялар бар да. Ар биринде болгон эмес. Же болбосо атасы күчтүү спорттон жыйынтык чыгарган эмес, баласын чыгарган учурлар болгон. Өзү чыккан болсо, баласында бул жетпей калган учурлар көп болот да. Анықтан буга дагы моюн сунуп, муну менен кабыл алганда үйрөнүшүбүз керек да. Калп эле баланы түрткүлөп эле, кыйнап эле. Мисалы, кээ бир балдар бар ушундай спортту жакшы көрөт, бирок ата энеси болсо, ой, мону оку, эмне кыласың спортту деген. Мына мен ошондой болуп башталгам да. Мен аябай спортту жакшы көрчү элем. Менин туугандарым бар эле, эмне кыласың ал спортту? Спорт менен да жаның бакса болобу? Бандит болосуң дей берчү эле да. Мен айтат элем, келечегин көрөсүңөр буюрса. Келечегин ошо мен спорт аркылуу мен сиздерге тамак алып берем дешим. Мына дал ушул күндөрдө жашап өтүп атабыз азыр. Үмүттү үзбөш керек. Эгер каалооң болгон болсо, кайсы бир кесипте болсун, сага ошол кесип жаккан болсо, сен сүйө турган болсоң, анын жыйынтыгына жетет ал адамчы. Ошонун талыкпай мээнетти кылыш керек да. Ошондо сиз жыйынтыгын алып, рахаты менен бөлүшүп аткан болосуз. Эл адамдары, эл көзүндө жүргөн, элге кызмат кылган адамдардын балдары көп эле айтып калат экен, атам мага жетишсиз болгон, башкаларга ата катары жүрүп, мага ошо убактысын көп бөлө албай калган деген баягы угуп эле жүрөбүз да, ошондой окуялар бар. Сиздин балдарыңызга убакытты канча бөлөсүз жана кандай бөлөсүз? Туура айтасыз. Мен эми ошол карьерабыздын башталышында аябай кыйын болду. Убакытты бөлүш. Анткени
жеке жашоодо ушул убакыт өтө татаал болуп калат экен да. Же чоң спорт эмес. Мен жаш эрте үйлөнгөнүм, 20 жашымда үйлөнгөм. Өтө кыйын болду. Же өзүм деле баламын, ойной албай, же спортту сүйрөй албай, же үй бүлөнү тарта албай. Абдан кыйынчылык болду да. Же кеңеш айткан киши жок. Анан бул нерседе мен бир нерсени түшүндүм. Өзүмдү эгер сүйрөп кете бере турган болсом, ооба бир жерге чейин барам, бирок токтойт ал нерсе. Үй бүлөм болсо, бир 10 кадам артта калып кеткен болот да. Мен ала үй бүлөнү алдыга тартып чыгарышым үчүн канча жылдар убакыт өтүп кетет. Мен андан көрө тыянак чыгаргам. Биринчи үй бүлөмдү алдыга салып алайын. Үй бүлөм ийгиликке жете турган болсо жашоодо, мен сөзсүз ийгилик жарата алам дегем. Дал ошондой кылдым, Кудайга шүгүр, эң жакшы болду. Анан сиз айткандай балдар боюнча. Мен бирөөнүн баласына сабак берип, ошонун баласы такыр акыл калча албай аткан кезде ичим ачышат. Кайран гана курулай убактым депчи. Шундан көрө 2 саат болсо дагы, 1 саатпы балама сүйлөп отурсам эмне эле депчи. Мен өз убактымда дайыма мындай эртең менен, түштө, кечинде бир көрүп турушум керек. Мен атайын убакыттарды бөлүп койгом. Себеп дегенде баланын тарбиясы, баланын бала кезиндеги эсинде кала турган окуялар бул жөн гана кичинекей эмоциялар, жылуу сөздөр, оюндар, ушунун баардыгы көңүлүндө калып кетет. Бияка бардык эле, тигил жерде тигини жедик эле деген нерселерчи. Анан ушунчалык чоң нерсе алып берсең, ал эсте калбайт. Эң жакшы сезими ушул бала менен бирге болууда. Кудайым буйрса азыр убак саатым бардын, көбүн тууралап калдым азыр. Көп учурда балдар менен өткөргөнгө аракет кылам. Мектепке алып барсаң дагы, мектептен алып кетсең дагы, бул бала үчүн өтө бир сезим тартуулайт экен. Аны түшүндүм. Ошондуктан колуман келишинче убактымды бөлгөнгө аракет кылам. Бирок ошол эле моментте дагы өзүңдүн дагы жеке карьерада калып кетпеш керек. Баардыгын бирдей алып кеткенге изденишибиз керек да. Чеберчилик бул деле. Бул өтө чоң мээнет да. Бул нерсе менен көпчүлүгү түшүнө албайт. Көпчүлүгү болсо карьераны тандай беришет да. Мен иштеп атпаймынбы депчи. Бала анын менен чатагы жок да. Эртең чоңоюп кетет. Анан эртең биз ушундай отуруп, балаң сен менен чай ичип отурган убакытты күтүп каласың да. Анан балаң басып кеткенин анан эстейсиң да. Кайран гана убактым. Ошо менен бир чай ичип отурсам болмок экен деп. Ушундай өкүнүчкө батпаш үчүн ар бир мөөнөттү туура колдон өтөт эле. Ошол түшүбүз керек. Сиз азыр баалуулуктар жөнүндө сөз кылганда, ошо эркектик мүнөз деп айтпадыңызбы? Азыр менин байкоом боюнча коомдо ошо жигитчилик азайып кеткендей сезилип атат, далил деле көп болуп атат. Сиз ушул эркектик мүнөздү калыптандырууда эмне сөздөрдү айтасыз, кандай кеңеш бересиз уулдарыңызга? Ар бир мисалы кээ бирде бизге жаш балдарды апасы алып келип калат да. Анан апасы алып келген, кимдин баласысың деп баягы биздин бала кезде сураганында, ким баласысың десең, апасынын атын айтат да. Мына ошол апа да кичине акылсыздык кылып койгон болот да. Сен анын атасын унуттурба да. Ападан эч качан урук тарабайт, атадан тарайт да. Атанын ошонун кимдин баласы болсоң, ошо тегиң ошо менен кетет да. Мына ошондой энелерге да кичине кайрылат элем. Атасын эч качан атын жоготпогула, фамилиясын. Баланчанын баласы деген болсун. Мейли, турмушта ар кандай болот да. Эки жакта болуп калышат, өтүп кеткен болот. Жакшы көрбөй калган болот. Эне менен ата үчүн баланын чатагы болбош керек да. Мына ошол жерден башталат да биринчи туура тарбия. Анан ошол балдарга мен туура түшүндүрөм. Сен деген атаң кандай, фамилияң кандай десең, анан атасынын атын айтат. Мына сен ушундай болосуң деп анан урук аркы беркисин баардыгын түшүндүрүп кетем. Жигит деген ушундай фамилия менен кетиш керек. Эртең сен баланчанын, сен дагы чоң жигит болосуң. Чоң жигит болгондо сенин атың айтпай, аялыңдын атын балаң айтып атса кандай кабыл аласың десем, мен урмакмын, мен тилдемекмин дейт да, көрдүңбү? Сен дагы ошондойго болбош үчүн азыр атаңдын атын айтып жүр. Анан сиз айтып өткөндөй эле жигитчилик деген нерсе бул жоголуп баратат да. Азыр коомчулукта мына бизде азыр 2 фитнес машыгуу бар, айымдардыкы дагы. Келгендин баардыгы ушу сөздү айтып, менин дагы намысыма шек келет да. Эркек дегенде баарыбыз киребиз. Азыр көчөдөгү эркектерди
ыйлатып аламбы деп корком дешет да аялдарчы. Муну менен өрттөнүп кетким келет да, тимиречи. Ичиң күйүп кетет. Себеп дегенде 10 эркектин айынан миллион эркек жаман нерсеге кабыл алып калышыбыз мүмкүн. Бир аялдын айымынан бүт бардыгы жаман көрүнө бересиздер. Мына баарыңар ушундайсыңар депчи. Ошондуктан мырзаларыбыз өзүнүн койгон милдетинен тайып баратат да. Мындай коомчулукта боло бере турган болсок, көйгөйлүү, коркунучтуу маселе. Биздин муун алсыз болуп калса, эртең өлкөбүздү мындай бир коркунуч басат да. Намыстуу эркектер болмоюнча өлкөнү коргоп, колдоп же болбосо мондай жүрүш өтө кыйын. Намысың жок боло турган болсо эртең кайсы бир учурда болуп кетет экен го. Болуп кетти. Болбосун дечи, бирок болуп кетсечи, суроо алдыдагы кийинки 20 жылдыкта, 30 жылдыкта буга туруштук бериш керек да. Ушундай характери менен, ушундай жалпак мүнөздөр менен кандай биз өлкөнү туруштук менен кабыл ала алабыз, коргой алабыз? Жүрөк эзилип кетет го. Бизге ушундай бабаларыбыз, аталарыбыздын бардыгы ушундай курч, күчтүү мамлекетти калтырып кетип аткан болсо, мунун биз кандай муун болуп алдык деген суроо жаралат да ичиңде. Патриот адамга өтө жаман да бул нерсе. 2 жолу окуя болгон кезде үйдө жата албайм да. Колуман эчтеке келбесе дагы ошол жерден бир нерсе алып бергенге барайын деп, ошол эле күнү кетип калгам мен. Жора жолдошторум алып алчу мисалы. Ошон үчүн мүнөзүбүздү курч кылып, күчтүү кылып, сабыр менен, сабыр керек. Азыр эркектерибизде сабыр жоголуп кетти. Бүт эле айтышып атканын көрөсүң. Көчөдө чыгып алып, бири-бири менен айтышып, телефонун көтөрүп алып, урушуп талашып атканын көрөсүң да. Аялдар кылган жок аны. Бүт эле эркектер, бүт эле эркектер. Кудай урбаду, эми эркектик дагы эмнебиз? Сабырыбыз менен, ушу күчтүү характерибиз менен биз намыстуу элек го. Мына ушунун бардыгын жалпылай бирге бири-бирибизге кеңеш алып, бирөөнүн сөзүн угуп койгон эркек болсо да бул күчтүү эркек да. Чынында эле моюнга алып кабыл алып койгончу. Азыр бул видеодон кийин да бир топ эркек жазат. Акылдуу боло бербечи дегендердин бардыгы бул алсыздык жаратып жазгандар болот да. Эгер ушул видеону колдоп, күчтөп жаза турган болсо, чынында эле болуп кетпейли. Мына өзүбүздү оңдойлук, инелерибизге, балдарыбызга жакшы тарбиялап берелик деген эркек болсо, мына бул күчтүү эркек болуп баратабыз деген белгиси. Күчтүү эркекти тарбиялайм деп аталары баягы кол көтөрүп, чыдайсың, сен эркексиң деп кол көтөрүп да чоңойткон учурлар көп эмеспи? Ошого сиз кандай ойдосуз? Жок, баланы уруп тарбиялай албайсың. Баланы акыл менен тарбиялаш керек. Көргөзүп, жетелеп жүрүп тарбиялаш керек күчтүүлүктү. Мисалы мен атасы жок чоңойдум. Мени эне эле тарбиялаган. Анан тайкем бар эле. Ошо 6 жашыман бери мени эркекче тарбиялады. Жашоого бышырды. Кыйын күндөрдөн өттүк. 6 ай нан жебеген учурларыбыз болду. Бала болуп жегин келет экен баардыгын, бирок жебей калганбыз. Жашоонун кыйынчылыгынан. Күнүгө бир 10 километр жерге барып, алтын чайкап келчү элек. Кышпы, жайбы айырмасы жок эле ошол жерден. Бирок жетелеп алчу. Анткени эркек ушунун баарынан өтөт. Өттүк, өлгөн жокпуз, жаман болгон жокпуз. Кудайга шүгүр, жашоого пайдабыз тийип, ушундай күндөрдө ушундай сөздөр сүйлөп отурабыз. Баланы уруп тарбиялай албайбыз, атып уруп тарбиялабаш керек. Ал бала эми азыркы учурда да, биздин убагыбызда күч менен тарбиялашып, акыл берчи. Азыр андай эмес. Болгону балага ошо жетелеп жүрүп, жакшы нерселер көргөзүп тарбияласаң, мүнөз пайда болот өзү эле. Дайыма эми эркектин жанында көбүрөөк алып жүрүш керек да. Көчөгө чыгаш керек, үйдө эле камап отура бербейчи. Көчө тарбиялайт өзү эркекти. Анан коркунучтуу учурда жашап атпайлыкпы, карабайсызбы? Эшикке чыксаң, тигил жөн эле бараткан адам бири-бирин чаап, бир залаказын тийгизип өтүп атпайбы? Айыл жергесинде жакшы да бул мындай маселегечи. Айыл жергесинде эч кандай көйгөй жок. Коркпойсуң. Тынчтык бар да. Анан айылда ошо кошунанын баласы эле сенин балаң тарбиялап коет. Эчтеке кылбайсың. О шаар жергесинде өтө маселе. Сабак бериш керек, анан тиги, буга деп жүрүп өмүр өтөт экен да. Сиздин оюңуз боюнча, баланын өнүгүүсүндө, ийгилигинде анын ошо тукумубу
же чөйрөсү маанилүүбү? Акыр аягы кайсы фактор жеңип кетет деп ойлойсуз? Чөйрөсү маанилүү. Чөйрөсү. Тукумунда эми бир күчтүү болушу мүмкүн, же болбосо узун болушу мүмкүн да. Болду эки эле нерсе да. Калганы чөйрөдөн, анан үйдөн, тарбиядан. Чөйрө кандай багытта болсо, мисалы айлана чөйрөңдө бүт эле ичип жеген жаман бир абалда жүргөн адамдар болсо, ошо менен эле кете бересиң. Көнүмүш адат да бул. Бул редким случай, когда вот бала тажап кетип, мен өзүмчө жакшы жашоодун тандайм деген эле болбосочу. Күнүмдүк адатка айланган жашоодо ойноп атканы болсо, аны ойной берет. Ичип аткан болсо иче берет. А эгер күнүгө спортто жүрүп, мисалы, эркек бала үчүн бекем ден соолугу, өзүнүн мындай намысы, ар намысы үчүн бекем жүргөнү, бул ошо спорт тарбиялап коет. Спортко келсең, ал жерде балдар бири-бирине характер беришет, таза жүрүшөт, түз жүрөт. Эми мындай өзүнүн эркектик сапатын жоготпой бекем жүрүшөт да. Ыйлап бараткан жериңен ыйлабай болду деген болсоң, ыйлабай калат да алчы. Ошондой жакшы багытта, мисалы, агайларда жүрсөң, агайлар сабак берип коет. Агай бул экинчи ата эле болуп калат да. Тарбияны берет. Атаң айтпаган сөздөрдү менен айтышат. Мисалы, атабызга мисалы көбүн бөлүшө албайбыз да. Бирок агай менен бөлүшө аласың. Анткени ал орто жолдогу жакшы мындай бир жоопту бере турган адам да. Мындай кылсаң мындай болмок экен депчи. Ата менен анчалык ачылып сүйлөшө албайсың да. Агай менен сүйлөшсө болот анын бардыгын. Ошондуктан сиз айтып аткан нерседе бул чөйрөдөн бардыгы таасир ала алат. Бүгүнкү чыгарылыш Роза Тумбаеванын Демилгеси фонду менен Агахан фонду бирге ишке ашырып жаткан Ата менен долбоорунун колдоосу менен даярдалып жатат. Бул долбоордун максаты ушу Кыргызстандагы аталардын балдардын тарбиясында аралашуусун жогорулатуу максатын көздөйт. Ошол эле убакта үй милдеттерин тең бөлүштүрүүгө үндөгөн долбоор да. Анан ушу нарында аталарга окутуулар, тренингдер жүрдү. Долбоордун ишинин аркасында өзгөрүүлөр да байкалып атат. Анан ушу кыргыз эркектери, долбоордун катышуучулары мындай өзгөрүүлөрдү байкап атышат да. Мен мурун дейт, баягы талаада эле эркектин иши ошо тышта деп эле жүрчүмүн, балдардын тарбиясына деле көңүл бурчу эмесмин, аялыма деле баягы тышта болчумун. Азыр болсо бул биз бир команда, бир үй бүлө болгон соң, мен балдарымды ойнотуп алып барып келсем эмнеси бар экен, мен келинчегим эмизип атса, мен бул жактан бир нерсесин жасай койгонго арданбай калдым деген өзгөрүүлөрдү өздөрү белгилеп жатышат да. Сиздин оюңуз боюнча бул сиздин балалыктарга каршы келбейби мындай? Эч кандай муну менен намыстанып, же болбосо бир арданып кете турган эч нерсе жок. Анткени туура айтасыз, үй бүлөнүн маселесин бардык жалпы үйдөн ичинде жашоо өткөрүп аткан адамдар бирге чечиш керек да. Эмне үчүн? Эми мисалы келинчегиң ооруп калды деп коюңуз. Бир жөн эле бир кичине күнүмдүк оору болуп калды. Ал көтөрө албай аткан нерсе, дайыма көтөрүп жүргөн нерсени бүгүн көтөрө албай атса, сен күнүгө эле көтөрчү эмес белең деп айтып тура албайсың да. Аны менен бөлүшүп койгондон эч кандай уяты жок, эч кандай бир намыстанып кете албайбыз да. Ал жөн гана үйдөгү күнүмдүк кылынчу иштер. Аны бирге жасашыбыз керек. Анан мындай нерселер бар. Эркек менен баягы аял кишинин ортосунда могу эркектики же болбосо могу аялдыкы деп бөлүнбөйт. Эмне үчүн анда эркек жасай турган нерселерди аялдар жасап жүрөт да азырчы. Анда эмнеге каралбайт бул нерсе? Анда эмнеге айтылбайт бул нерсе? Ачык чыгып тим эле мондай бир болуп кетпейт. Андай болбош керек. Эркек ооба сыртта өзүнүн милдети так аткарылышы керек. Керектүү үйгө жашоого керектүү үй бүлөнүн муктаждыгын чече турган маселелердин баардыгын сырттан чечип келип, үйдүн ичинде дагы чоң көйгөйлөр бар эркек чече турган. Ошол нерселерди дагы чечишибиз керек да. Анын уяты жок. Аны менен биздин бир жерибиз кемип калбайт, эркек деген атыбыз өчүп кетпейт. Болгону эми ар бир нерсенин чеги бар. Ошо чектен да ашып кетпеш керек. Анчалык деңгээлде казан аяк аралашып эмес, керектүү учурда келип, бир тамак жазганга бир күн көңүл келип кетет. Ушунчалык үй бүлөңдү өзүң тамактандыргың келет да, өз колуң менен даамдуу тамак жасап бергиң келет. Жасап койсоң, ал үй бүлө үчүн бир гана көңүл эле. Ал уят эмес.
ушундай нерселерден намыстуу боло берген эркектерибиз дагы бар чынында эле. Бирок менин жеке оюмда үй бүлөнү сакталып, үй бүлө бактылуулукка ээ болуш үчүн жалпылай кылган жакшы. Ошондо биз бактылуулукту сезе алабыз. Сиз тамак жасаганды билесизби ошондо? Мен үйлөнгөнгө чейин мен жалгыз эле чоңойгом да. Мага эч ким тамак жаза берген эмес. Өзүбүз кылганга туура келген. Албетте өзүбүз эле жасайбыз. Мен өзүмдүн мелдеш учурларында өзүм тамак жасайм. Себеп дегенде ар бир жеп ичкен тамактын граммынан бери, ошо даамдуулугу, тозу барбы, жокпу, баардыгын өзүм эсептешим керек болот. Келинчекке дайындатып коеюн десең, ал даамдуу кылып жасап коюшу мүмкүн. Ал мага өзүмдүн ошо процессиме жолтоо болуп калат да. Ошондуктан өзүм эле жасап жейм. Анан мен муну кылып кой, тигини кылып кой дебейм. Ал колунан келген нерсени ага ишенип жасатам. Өзүм кыла ала турган нерсени өзүм эле жасай берем. Эң башкысы мен убакыт отургум келбейт. Убакыт бир гана, кайтып келгис нерсе. Ошондуктан бар убактыбызды колдон чыгара албашыбыз керек. Келинчегиңиз жөнүндө айтып кеттиңиз. Бир дагы интервью жок экен, бир дагы маекте сиз аны баса белгилеп айтып кетпеген учуруңуз болбоптур. Колдооңузду кантип көрсөтөрүңүздү калган жокмун. Мисалы, дайыма айтат экенсиз, айта жүрөт экенсиз, бирок айтып бере аласызбы кандай аракет менен ошону көрсөтөсүз? Биз жашоого келебиз. Баягы жылаңач келип, жылаңач эле кетесиң да өзүчү. Калган тапкан нерселерибиздин баардыгын эгер финансылык ушундай бир жактарын айтып кете турган болсом, мунун баардыгы бүтсөнүк. Мага эч нерседен кереги жок. Менин дүйнөм, мисалы менин дүйнөм, менин байлыгым бул менин силердиңер. Мен тапкан нерсе баары силердики дейм да. Керектүү кем карчы эмнеңер бир гана акырын айтып койгула, эки эле сөз менен. Бул маселесине чечилет. Мен жеке өзүм ушундай принцип менен жашайм. Ыраазычылыгым күнүгө айтам. Адамга айтып атпаймынбы? Чоң нерсе менен анын ыраазычылыгын ала албайсың. Бир машина берип ала албайсың, үй берип ала албайсың. Бирок керектүү учурда жылуу сөз менен айта турган болсоң, ак дастуркан үстүндө мына ошол өтөт. Эң башкысы ошо колдоп келгенине мен дайыма айтам, үйдөн күнүгө айтам, мен ыраазымын. Мен дагы бир дүйнө ушундай бир келе турган болсоң, кайра эле сени таанымакмын. Адашпай эле, ойлонбой эле. Анткени мен тандаган жашоодо мен жубайым, мен ойлогондон да мыкты болуп чыкты деп айтам да. Бул сөздөр аны да мурдун үйдө көтөрүп, ашыкча көп айтпайм да, күнүгө бирден айттым. Көп болуп кетпесин деп порция менен чыгара турасызбы? Жайдан. Баарын бир айтып койсоң, сиңире албай калат да. Мына бирден айтып турсаң, кызыктуу өтөт да күн. Жакшы. Аталар долбоорунун алкагында блогерди да чакырып маек курдук, илим доктору менен да сүйлөштүк, билим берүү боюнча эксперт менен да маек курдум. Баардыгынын эле айтканы бир эле чындыкка келип такалат экен да. Балаңдын ийгиликтүү, бактылуу болушун кааласаң, сен анын апасын бактылуу кылышың керек деген. Туура сөз. Апасын мисалы айтып атпаймынбы? Баланын жүрөгү эне менен дайыма бир да. Эненин жүрөгү ушунчалык кайгыда болуп турган болсо, балаң сени жаман көрө баштайт да. Анткени буга себеп ата болот да. Ошон үчүн күнүгө энеси жаркылдап атканын көрсөң, атасына бала абдан ыраазы болуп турат. Атам ушунун баардыгын кылып атат дейт да. Мындай эненин эмгектери унутулуп калат байкуштардынчы. Анан кийин бул кичинекей эле ошо көңүлдүү нерсе, жылуу сөз. Эне жубайлар ата менен, бала менен атанын ортосундагы нерседе аял менен күйөөсү ушундай бактылуулукта убакыт өткөрүп аткан болсо, бала ошону көрүп ырахат ала берет да. Ачка болсо да ток жүргөн болот. Ачка болсо да көңүлү ток, бул жыргап жашоо өткөрөт. Анткени мындай көйгөй болбошу керек да. Үй бүлөдө ооба, кагылыш болот, аркы берки болот, бирок муну бала билбеш керек да. Бала келгенде жок дегенде тынчтанып койсоң, акырын баягы тондор түшүп, акырыныраак балам биз сүйлөшүп алалы деп кое турган болсоң, бала мындай көп стресс ала бербейт да, кыжалат боло бербейт. Себеп дегенде алда чоңоюп баратат. Ар бир кадам өзү балага башкача ой бере берет. Жыл сайын. Анан унутпайт дагы. Мисалы, биздин балам кичирээк 4 жашында бирде бир ызылдашып кетебиз.
ошол нерсени до сих пор айта берет да. Мен ошону түшүнгөм да, кой. Ар бир бул баладын кичинекей деп эшибиз керек экен. Бул баланын эсинде жакшысы дагы жаманы да калып кете берет экен. Ошондуктан жаман да кылып урушуп тилдебейли, өзүбүз да урушуп талашпайлык. Мындай маселе боло турган болсо акырын тынчыраак чечип алалык. Балага угузбай, көргөзбөй. Баланын бактысында, жашоосунда ата эне бир гана жылмаюуда гана болуп өтүш керек экен да. Ошондо бала толук кандуу өзүн жакшы сезип өсөт экен. Эми осознанный возрастка чейин да. Анан өзүнүн арабасын өзү тарткандан кийин анан жашоону түшүнө баштайт да. Либо апасын жакшы көрүп туура түшүнөт, же болбосо атасын жакшы көрүп, туура эле кылыптырсыз дегендей болот да бияга. Өзү балалуу болгондон кийин анан башына келет да. Сиз менен спорт баштаган адамдар бир канча бир санда чыккан, анан ошолордун көбү иргелери келип калды деп. Айырмасы эмне ушул ийгилик жараткан адам менен орто жолдон чете албай калган адамдын айырмачылыгы ушул кайра эле тарбияга келип такала албайм да. Буга да характер керек да. Характер керек. Буга дагы чыдамкайлык керек. Мен айтып өтпөйм, кичинекей кезимден бери жалгыз кылганы жакшы көрчүмүн. Бирөөгө таянчу эмесмин менчи. Ушул нерселердин баардыгы жыйынтыгы дагы жооп болду го дейм да. Мен жашоомдо чоң спортточу. Анткени бир мисалы бала кезде ошо тапшырма берчү эле да. Мындай могу бир 15-20 сотук жерди өзүң чаап жыйнайсың. Мен де үмүт кылчу эмес элем башка адамга. Өзүм эле кылчумун. Күнбү, түнбү. Анан айылда жүргөндө тогустороодо аябай кар жайт эле да. Эртең менен кар күрөп баштайсың. Мектепке барып кайра келсең, жана кардан көбүрөөк жаап коет эле да. Аны кайра күрөйсүң, кечинде малга чөп жыйнайсың. Жаның тынч эмес. Колдор ушундай жооруп кетет эле да, кар кармай берипчи. Анан тайнем айта берет эле. Балам, бүгүн сен чарчабаган сезимдериң болуп атабы? Эртең ийгилик жараткандан кийин муну рахатын сезесиң дечи. Мына ошол чарчабаган күндөрдүн жыйынтыгы бизди ошол башка балдардан, мен чогуу биргеликте 120 бала баштаган, ошолордон алдыга озуп чыгарды да. Бул менин өзүм сүйгөн кесиптин артынан кубалаганымдан дагы болду. Себеп дегенде бул нерселерге толук мындай өзүңдү арнабай турган болсоң, анда сени жалкоолук бат эле сүйрөп тартып берет өзүнө. Анан мен дайыма айтам да, бир машыгуу өткөрө турган болсоң, сен бир кадам жыла аласың. Бир машыгууну калтырып кое турган болсоң, сен 2 кадам артка жыласың да. Ушундай да, алсыздык бул сени артка тартат. Аракет сени бир кадам алды. Ошондо сиз айтып аткан мүнөз, характерди оор жашоо алып келди мага. алып келди да. Оор жашоо. Анан бизден балдар жакшы жашоодо жашап аткандар. Мындай деп айтат го, баягы Дубайдын королу айткан го. Менин чоң атам төбө менен жүргөн дейт да. Менин атам дагы төбө менен жүрдү дейт. Мен дагы төбө менен жүрүп, менин азыркы балам Феррари минет дейт. Неберем дагы Феррари минет, чөйрөмө келгенде кайра төбө минет дейт да. Себебин түшүндүрүп атат. Оор жашоодо төрөлгөн адамдар күчтүү жашоону жаратат дейт да. Ошол күчтүү жашоодо төрөлгөн балдар кайра ошол жакшы жашоону курутат дейт этегинде. Көрдүңүзбү? Мындай балдарга баардыгын даярдап берүү шарт эмес. Мен дайыма өзүм 2 уулума дагы айтам. 18ге чейин сен менин үйүмдө коноксуңар. 18ге чейин мен силерди жашоонун ар тарабынан үйрөткөнгө даярмын. Бүт кемчилигиңерди мен мойнума алам. Жашооңду, өмүрүңдү, баардыгын. Кудайым ошол 18 жашка чейин оорутпай бекем кыла турган болсо, 18 жаштайын үйдөн өзүңөрдүн арабыңар сүйрөйсүңөр да, жөө кетесиңби, жибиң айдалып кетесиңби, сүйрөп кетесиң дейм да. Ага чейин мен бүт баардыгын билим менен камсыз кылам. Жашоодо бүт булактарын үйрөтөм. Даяр болгула дейм. Бир нерсени берерди мен максаты менен берем. Акча сурайт. Неге сурайсың? Буга тиге дейт. Анан мен айтам, экономдуу вариант. Муну алсаң буга деле пайдасы, мынчасы калып калат эле го десең. Ошондой кылыш керек. Көрдүңүзбү? Берип коесуң. Мейли де берип койросуң да. Там 150 сом эч кимге ой сана жаратпайт да. Бирок мен сурайм, эмнеге алып атасың? Могу тамак жейин дедим. Андан көрө моуну жесең сага ден соолугуңа пайдалуу. Мынчасы жолуңа калат. Мынчасын болсо кийинки сактап аласың деп түшүндүрсөм, ошондой кылса болот экен ата, дейт.
көрдүңүзбү? Анткени бизде жок болгон да, биз бүт нерсени эсептеп өткөнбүз да. Бар болуп отурган болсо, анын кандай келгенин баалабайт. Ар бир күнү мен абалыма жараша балдарым мамиле жасайт босогон аттаганда. Эмне кылышат? Босогон аттаганда ата чарчадыңызбы? Мына менин кебетеме карап мамиле жасашат. Жакшы келген болсо, значит, колума пакеттерди алып, сумкамды, кийимимди алып, келиңиз ата, тамак даяр мынакей, сүйлөшүп отуралы. Мында ушундай адатка айландырып койгом да. Мен жумуштан кечирээк келем, эрте келем, айырмасы жок, уктап калбаса эле. Отуруп, дасторкон үстүндө ойлорубузду бөлүшүп, анын маселесин, аныкы маселе деле жок. Оюну бул маселе да, бирок анын оюн угушум керек мен. Менин өзүмдүн принцибим бар да. Отургула. Мектепте кандай өттү? Ким менен уруштуң? Ким менен достоштуң? Менин максатым ушундай да, балдарымды угуп тарбиялоо. Аны угуп кое турган болсоң, эртең бизге да убакыт келет. Карылык деген бар. Ал да жумуштан чарчап келет. Ата, эмне кылдыңыз кечке үйдө? Зериккен жокпузбу дей турган бала керек мага. Мына ошон үчүн мен бүгүн ошого түйүн түптөп аткан чагым да. Психологияда бир ыкма бар экен, сиз билесиз болуш керек. Өзүңдүн кичине чагыңдагы өзүңө кайтып келип, бир кайрылуу айтасың же жазасың деген. Сиз ушул 10 жаштагы Келдибекке жолукканда эмне деп айтат элеңиз? Кандай сөз айтат элеңиз? 10 жаштагы Келдибек айтмакмын мен. Баягы айылдагы тоонун түбүндө чыгып алып, тоонун башына чыгып алып, ыйлаганыңды токтотчу депчи. Себеп анын баардыгы арзыбайт, анын баарын эч ким укпайт экен депчи. Болгону сенин максатың, сенин арманыңды сен өзүң гана ишке ашыра алат экенсиң демекчимин да. Сен өзүң эле кылат экенсиң демекчимин. Сени колдой турган бир гана Кудай болот. Адамдарга үмүт кылба. Өзүң кыласың. Сен жана сен. Кудай сага бир жол көргөзөт. Кыйыныбы, оңойбу, саз береби, таш береби, басып өтөсүң баарын. Сабыр кылып, чыдап кой демекмин да. Жоопкерчиликти өз колуңа ал деп. Сөзсүз. Мен бала кезимен бул мактаныч эмес. Мен азыр айылымдагы бүт бар айтышат. Сен бөлөк бала болупсуң дейт да. Мен 12 жашымда жайлоодо 5 уйду саап жалгыз эле калып калчумун. Азыр балам 12де мусор төгүп келсең 17 жолу сүйлөнөт го. Мен бүт бардык жоопкерчиликти өзүм алгым келчү. Негизи эле бала кезимден беричи аябай жакшы көрчүмүн. Жалгыз кылганды жакшы көрчүмүн, өзүм кылганды жакшы көрчүмүн. Мен өзүм эле кыла берейин деп. Үйдө тайнем чоң айттı да. Тайнем кылырчу эмесмин, отуруңуз. Мен өзүм кылам деп. 500-600 метр жерге барып, элдин балдары баягы ат менен, эшек менен суу флягага тартып келип аткан болсо мен көтөрүп келчүмүн ошонун баардыгын. Анткени жок эле. Мен деле ошону көтөрүп келгим келмек. Жүктөп келгим келмек. Жок. Мен өзүм колум менен көтөрүп келгенге туура келчү. Бул нерселерди азыр айтып отурсаң, өзүмдү өзүм аяп азыр, моундай учурда ичим ачышып кетет кадимкидей. Бирок бул нерселерди угуп аткан башка ушу менин жашоомдо өткөн мырзалар болсо, мисалы адамдар, айымдар деле болсо, муну түшүнө алат. Мындайды көрбөгөн, апасынын коюнда чоңойгон балдар, кыздар болсо, муну түшүнө албайт да. Бул эмнени эле кылдырып атат деген сөздү айтмыш мүмкүн да. Бул сезимдерди бир гана биз түшүнө алабыз. Басып өткөн гана киши. Муну эстегенде бүт денең тим эле чымырай түшөт. Анткени муну каалагың келбейт эч кимге. Аллах Таала эмне үчүн бизге гана берет, ошондой адамдарга. Анткени Аллах Таала биз төрөлгөн эле тагдырыбызга жазылган да. Сен көтөрө аласың. Сен басып өтө аласың. Значит, бизге берген. Муну көтөрүп келатабыз. Дагы да кандай сыноолор болот, баардыгын көтөрөбүз. Сизге бул суроону бергенимдин себеби, бир маегиңизде бала чагымда мага ошондой насаат айтып, дем күч берген, шыктандырган адам жок эле деп айтканыңыз бар да. Анан балким бизди көрүп турган ошондой эле кичинекей бир бала, жол таппай жаткан балага ошо сиздин сөзүңүз күч берип кететпи деген максатта суроо бердим. Ушул аталар боюнча долбоордо азыр Инстаграмда сынак жүрдү да, атадан лайфхак деген. Кечээ күнү ушул сынактын жыйынтыгы чыгып, мен да калыстар тобунда болчумун.
анан ушундай сонун видеолор келиптир. Аталар кыздарына гүл берип атат да, айтып атат, кичинекей кезинен гүл берип мен кызыма көндүрүп чоңойгондо бир букетке алданып калбагыдай көндүргүм келет деп. Бир ата болсо балдарын отургузуп алып жиликтетип кой союп ошону үйрөтүп атат. Бир ата ат жабдууларын үйрөтүп атат. Чоң атасы болсо баласына машинасын май текшергенин көрсөтүп атат. Ушундай жүрөктү жылыткан видеолорду көрдүк да. Анан азыр биздин коомдо аталардын көбү деле ошо арданбай, элге чыккандан деле уялбай бараткан экенин байкадык. Мурун деле койчу ошону деп көрсөткүсү келбей деле болгон учурлар көп болчу да, мындай конкурстар ийгиликке жетчү эмес. Ошондон улам мындай долбоорлор деле өзүнүн жемишин берип атат. Сиз сыяктуу адамдардын да кайрылуулары дагы жүрөккө жетип коомдо өзгөрүү болуп жаткандай сезилип атат. Бүгүнкү сиз келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Бүгүнкү дагы бир жолу кайталай кетсек, бүгүнкү чыгарылыш Роза Тумбаеванын демилгеси жана Агахан фонду менен биргеликте ишке ашып жаткан Ата менен долбоорунун алкагында даярдалды. Сиздерге ийгилик каалайбыз, Келбек мырза. Эне күндөлүгү YouTube каналы өз ишмердүүлүгүн уланта бермекчи. Кийинки видеолордагы кызыктуу, пайдалуу темалар көтөрүлөт. Биз менен болуңуздар.